Кабылжан кызы Айзада Жамгырчиевага курган маегинде сүйлөшкөн жигити жок экенин, өзү кыялданган мырза жолукпай жаткандыгын айткан. Кандай жигитке жолуккуңуз келет деген суроого башкысы жоомарт жана жасалмалуулугу жок болсо деген. Чыныгы болсун. Чыныгы. Кадаланбайм деп катыбай элечи. Катыбай эле, ошо. Кээдечи бир таанышайын деп мындай болуп калат го. Мейличи эле деп ойлонуп телефонду карап ойлонуп калам да. Көрсөң эле мындай катыган сыяктуу да мындай жүдөп кетем го мен. Кандай депчи. Вроде жашнакай, вроде жашна кесиби бар, вроде белектери да жакшы. Эмне мынчалык бирок мындай чыныгы эмес, естественный эмес депчи мындай. Эмне жандуу болуш керек. Уялып деп катып сиз кимсиз дедим да мен. Кимсиз сиз? Түшүнбөдүм. Мен сыйладым, мен туугандарымды, ата-энемди сыйлап жолугушууга чыкканым үчүн мен каалабадым. Анан ошентип аябай урушуп кетип мындай бир башкача абалда болгон мындай жок, мага кереги жок депчи. Мен вообще мындай боло албайм, мен сиз менен сизге турмушка чыга албайм деп ачык айттым. Сиз менен даже бир күн жашай албайм деп айттым мен. Деп анан дальше да мындай страшный да окуялар ал жагын айтпай эле коеюн. Эмеличи үйдөгүлөрдүн көңүлүн калтырбайынчы, апамдын көңүлүн калтырбайынчы деп барсам, бул жака барайлы дедим. Жок, мен эч жака барбайм, жөн эле прогулка кылайлы десем, жүр анда деп бир жерден кирип мороженое алып чыкты да. Анан мороженое жеп атабыз. Жарымына келди да мороженое. Анан үнтүп атпайбы. Мен алып берген канча сомду унутуп калдым. Мен алып берген бирдеме мороженое жактыбы дейт. Мен болсо мен эмне дедимди билбей калдым. Мен катып калдым ошо жерде. Мороженое карамап аны карап. Депчи. Мен алып берген мынча сомдук мороженое дебей эле аны жөн мороженое жактыбы десем. Болот го. Шок. Дальше кеттик. Дальше да бир жерге барып отуруп анан ошол жерде да бөлөкчө сүрөттөп атат да. Мындай өзүнчө ошо ресторанды дагы бөлөкчө айтып атат да. Биле койбойм, мен билем го, көрүп атпаймынбы. Мен алып кирген ресторан депчи бөлөкчө. Жерде эмне болгонун билбеймин мен. Анан ойлонуп эч нерсе жебейм деп айттым. Эч нерсе жебейм, мен кетем деп ошол жерден эле айттым. Анан сен тиги эле катып элечи, бөлөкчөдөй